Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн кыргыз тили сабагында үндүүлөрдүн бөлүнүшүн да карайбыз. Кыргыз тилинде үндүүлөр эринге карай эриндүү жана эринсиз болуп дагы экиге бөлүнөт. Эриндүү үндүүлөргө о, ö, у, ү тыбыштары кирет. Эриндүү үндүүлөрдү айтканда эрин алдыга чормойлот, эриндин катышы менен айтылат. Ал эми эринсиз үндүүлөргө а, э, ы, и тыбыштары кирет. Эринсиз үндүүлөрдү айтканда эрин катышпайт, эрин артка жыйрылып айтылат. Эмесе эриндүү жана эринсиз үндүүлөр катышкан сөздөрдү карайбыз. Эшик, дверь, ачкыч, ключ, элек, сито, илгич, вешалка, өтүк, сапоги, отургуч, стулья. Бүгүн кыргыз элинин улуттук баш кийимдери менен таанышабыз. Национальные головные уборы. Кыргыз элинде аталарыбыз төмөндөгүдөй баш кийимдерди кийишкен. Тебетей, ак калпак, малакай, топу. Бул аталар жана эркек адамдар кийген баш кийимдер. Эмесе айымдар кийген, апаларыбыз кийген баш кийимдерди карап көрөлү. Элечек апалар кийген, үкүлү топу кыздар кийет, сөкүлө жаш кыздар кийет, такыя жеткинчек кыздар кийген, жоолук келиндер салынат, апалар салынат. Кыргыздар баш кийимди өзгөчө сыйлашат, относятся по-особенному. Аны жерге таштабайт, не бросает куда попало. Эркектер болсо жылуу мезгилде калпак, суулукта тебетей кийишет. Калпак кийизден жасалат. Апалар болсо элечек кийишет. Илгери кыздар чачын 40 бөлүп өрүп, заплетали 40 косичек. Такыя же үкүлү топу кийишкен. Үкүлү топу кундуздан тигилет. Кызды күйөөгө узатар күнү день замужества ага шөкүлөнү кийгизишкен. Тойдон кийин после свадьбы жаш келинге жоолук салышкан. Бүгүнкү сабагыбыз дагы аяктады. Саламатта калгыла. Көрүшкөнчө балдар.